Назарыңыздарда Пауло Коэльонун «Алхимик» романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Сантьяго үн катпай келатты. Ал кейген да өкүнгөн да жок. Эгерде эртең өлсө, демек Кудай болочокту өзгөрткүсү жок. Бирок ал өлсө дагы кырсыкты ашып, хрусталь саткан дүкөндө иштеп, чөл аркылуу өтүп, анын тунжураган мүнөзүн билип, Фатиманын көздөрүн көрүп өлөт. Ал үйүнөн чыккандан берки бир күнү дагы текке кеткен жок. Жазмыш боюнча кокус эртең көзү жумулса дагы башка койчуларга караганда алда канча көп нерсени көрүүгө үлгүрдү. Сантьяго ошонусуна сыймыктанды. Күтүлбөгөн жерден ал көрсөткөн дабышты укту. Шамалдын катуу эпкини аны жерге күп эттире бир урду. Айдын бетин чаң басты. Жаш жигит алдында турган ак боз атты көрдү. Ал арткы эки бутуна тик тура калып катуу кишенеди. Чаң бир аз басыла түшкөндө Сантьягону буга чейин баштан кечирбегендей коркунуч басты. Ак боз аттын үстүндө селде чалынган капкара кийим кийинип, сол ийинине шумкар кондуруп алган атчан адам олтурду. Бети толугу менен жабык, жылтырап көзү гана көрүнөт. Эгерде анын дөөдөй узун бою болбогондо, кербенди тосуп, жолоочуларга чөлдө эмне болуп жаткандыгы жөнүндө айтып турган көп арабтардан эч айырмасы жок эле. Айдын нуру ийри кылычтын мизине жалт этип чагыла түштү. Атчан адам ээрге кыстырылган кылычын сууруп чыкты. Эл Фаюм көк жайыгындагы 50 000 пальманын арасына жаңыргандай катуу үн менен минтип айкырды. Карчыгалардын учкандагы маанисин чечмелегенге ким батынды? Мен, деп жооп берди Сантьяго. Мына ушул учурда атчан адам ага ак боз ат минип, атынын туягы менен каапырларды тебелеткен маврлардын жеңүүчүсү ыйык Жакыптын сөлөкөтүнө укмуштай окшошуп кетти. Куюп койгондой окшош болгону менен бул жерде баардыгы теңирден тескери болуп жатты. Мен, деп кайталады дагы ал катуу шилтенген соккуну тосууга камынып башын эңкейтти. Көп өмүрлөр сакталып калат. Анткени силер дүйнө жанын эсепке албай калгансыңар. Бирок негедир кылычтын мизи жаш жигиттин чекесине тийгиче абдан жай шилтенип келатты. Мөлт этип бир тамчы кан чыкты. Атчан киши кыймылсыз турду. Сантьяго дагы дымып калды. Ал качып кутулам деп аракеттенген дагы жок. Анын жүрөгүнүн тээ түпкүрүндө өз чыйыры үчүн, Фатима үчүн өлмөй болдум деген кызыктай бир түшүнүксүз кубаныч сезими ойгонуп баратты. Демек белгилер алдабаптыр да. Мына анын алдында душман турат. Ошондуктан өлүм аны коркута албайт. Не дегенде дүйнө жаны деген бар. Бир көз ирмемден кийин ал анын бир бөлүгүнө айланат. Эртең душманы ушул эле тагдырга туш келет. Атчан адам кылычын али шилтей элек. Сен эмне үчүн минттиң? Мен болгону карчыга куштар мага айткандарын угуп аны түшүндүм. Алар көк жайыкты сактап калгысы келген. Анын коргоочулары силерди кырып коет. Алар абдан көп. Кылычтын мизи мурдагысындай эле анын чекесине тийип турду. Аллахтын жазмышына кийлигишкидей, деги сен кимсиң? Аллах аскерлерди гана эмес, куштарды дагы жараткан. Аллах мага алардын тилин үйрөттү. Дүйнөнүн баары бир кол менен жазылган, деп жооп кайтарды жаш жигит төө айдагычтын сөзүн эстеп. Атчан адам акыры кылычын алды. Сантьяго өх деп үшкүрүнүп алды. Көз ачыктык кылбай сак бол, деди чабандес. Маңдайга жазылгандан эч ким качып кутула албайт. Мен аскерлерди көрдүм. Мен салгылаш кандай бүтөөрүн билбейм. Атчанга мындай жооп жакты көрүнөт, бирок ал кылычын кынына салганга ашыкпады. Бул жерде чет элдик неме эмне кылып жүрөт? Мен өз чыйырымды издеп жүрөм, бирок сен аны түшүнө албайсың. Атчан киши кылычын кайра кынына салды. Аңгыча ийниндеги шумкар шаңшыды. Сантьяго катуу коркунучтун чеңгелинен акырындап бошоно баштады. Мен сенин кайратыңды сынайын дегем. Дүйнө тилин издеп жүргөндөр үчүн мындан маанилүү эч нерсе жок.
Жаш жигит таң калды. Чабандес чанда бир адам түшүнгөн нерселер жөнүндө ой жүгүртүп жаткан. Андан тышкары саамга да бошоңдобош керек. Ал тургай узак жол басып келгенден кийин дагы ар качан сак болгон жакшы, деп сөзүн улантты тигилнеме. Чөлдү сүйүш керек. Ага толугу менен ишенгенге болбойт. Не дегенде чөл адам үчүн сыноо. Көз ирмемге алаксый түшсөң курман болуп каласың. Анын сөздөрү Сантьягога карт Мелхиседекти эске салды. Эгерде жоокерлер келгенде башың аман болсо, мени издеп тап, деди атчан. Жан эле кылычтын сабын мыкчып турган колунда эми камчы пайда болуп калыптыр. Аты ордунан атырылып, кайрадан туяк алдындагы чаңды асманга сапырылтты. Сен кайда жашайсың? Деп кыйкырды Сантьяго аны узатып жатып. Атчан киши чаап баратып, камчысы менен түштүк тарапты көрсөттү. Жаш жигит алхимикке ошентип кездешкен. Эртеси эртең менен эл Фаюм көк жайыктагы курма пальмаларынын алдында 2000 куралчан адам тизилип туруптур. Күн көтөрүлө электе горизонтто 500 жоокер пайда болду. Атчандар көк жайыкка түндүк тараптан киришти. Тынчтык менен келгенсип, куралдарын ак жамынчыларынын алдына катып алышкан. Уруу башчыларынын чатырына чукул келишкенде гана колдорунда мылтык жана ири саптуу кылычтар пайда болуп калды. Бирок чатырдын ичи аңгырап бош болуп чыкты. Көк жайыктын жашоочулары чөлдүн сарбаздарын курчап алып, жарым сааттан кийин 499 өлүк жатты. Балдарды пальма токоюна алып кетишкен. Алар чатырда калып, күйөөлөр үчүн тобо келтирип жаткан аялдар сыяктуу эле эч нерсе көрүшкөн жок. Эгерде курман болгондордун денелери болбосо, көк жайык адаттагысындай эле көрүнмөк. Эл Фаюмга кол салган атчандарды жетектеген адам гана аман калды. Аны уруу башчыларына алып келип, эмне себептен салтты бузууга бардың деп сурашты. Ал болсо жоокерлер көп күндүк салгылаштардан, ачкадан жана суудан кыйналып, көк жайыкты басып алып, анан кайра согушту баштайлы деп чечишкенин айтты. Уруу башчысы жоокерлерге боору ооруганы менен салтты бузууга эч кимдин укугу жок экендигин билдирди. Чөлдө шамалдан кумдуу дөбөлөр гана өзгөрөт. Калгандары эч өзгөрүүсүз калат. Аскер башчысын маскара өлүмгө буйрук кылышты. Ок коротпой кылычтын курч мезине дагы ыраа көрбөй, аны куурап калган курма пальмасына асып салышты. Чөлдүн шамалы анын денесин көпкө чейин ары бери чайпалтып турду. Уруу башчысы тигил чет элдик жигитти чакырып, ага алтын тыйындан 50-үнү тапшырды. Андан соң кайрадан Жусуптун таржымалын айтып берип, жаш жигитти башкы кеңешчиси бол деп өтүндү. Күн уясына батканда асманда алгачкы жылдыздар болор болбос, анткени ай толгон кез эле жылтырай баштады. Сантьяго түштүккө жөнөдү. Ал жерде жалгыз чатыр турган. Жолуккандар ага бул жер жиндерди жакшы көргөн жери деп айтып жатышты. Ошонусуна карабай, ал чатырдын жанына олтуруп күттү. Алхимик бир топтон кийин келди. Ай аркан бою көтөрүлүп калган. Ийиндеринде 2 карчыга салаңдап турду. Мен келдим, деди Сантьяго. Бекер эле келдиң. Сенин чыйырың мага алып келет беле? Согуш жүрүп жатат. Мен чөлдөн өтө албай жатам. Алхимик аттан түшүп Сантьягога чатырга кир деп ишарат кылды. Анын чатыры уруу башчыларынын жомоктугудай жасалгаланган чатырын эсептебегенде көк жайыктын бардык жашоочуларыныкындай эле экен. Сантьяго көздөрүн ирмеп, темир эритүүчү мешти жана көрүк очогун, алхимиялык айнек идиштерди издеп жатты. Бирок эскилиги жеткен бир нече китептер менен килемди жаап турган кандайдыр бир сырдуу сүрөттөр тартылган барактардан бөлөк эч нерсе көргөн жок. Олтур, мен чай даярдайын, деди алхимик. Мына бул карчыгаларды жейли. Жаш жигит алхимиктин ийининде илингендер кечээ асмандан көргөн карчыгалар экен деп ойлогону менен эч нерсе деп үн катпады.
Алхимик от жагып, көп узабай чатыр ичи куурулган илбээсиндин этинин жытына толуп чыкты. Ал наргиленин жытынан алда канча даамдуу эле. Сен мени эмнеге көргүң келди эле? Кептин баары белгилерде. Шамал мага сен келесиң. Сага менин жардамым керек болот деп айткан. Жок, ал мен эмесмин. Ал менин жолоочум, англичан. Сени ошол издеген. Мени тапкыча ал көптөгөн башка жолугушууларды өткөрөт. Бирок ал туура жолдо баратат. Ал азыр жалаң китептерди гана карап отурбай калган. А менчи? Эгерде сен бир нерсени кааласаң, бүт аалам сенин каалооң ишке ашышына көмөктөшөт, деп алхимик карган Мелхиседектин сөздөрүн кайталады. Жаш жигит өз чыйыры менен кетүүгө жардамдашчу дагы бир адамды жолуктургандыгын түшүндү. Сен мени окутасыңбы? Деп сурады ал. Жок, сен азыр керектүү нерселердин баары билесиң. Мен сени өз максатыңа жетип, өз кенчиңди тапкыдай кылам. Бирок чөлдө согуш жүрүп жатпайбы? Деп кайталады Сантьяго. Мен чөлдү билем. Мен өз кенчимди таптым. Менин төөм, хрусталь сатып тапкан акчам, 50 алтын тыйыным бар. Мен эми мекенимде бай болуп жашайм. Бирок мунун баары сенин пирамидаларга бир кадам дагы жакындатпайт, деп эсине салды алхимик. Менин Фатимам бар. Бул баарынан кымбат кенч. Фатимадан пирамидаларга чейин деле алыс жол. Алар унчукпай калышты да тамак иче башташты. Алхимик бөтөлкөнү ачып, стаканга Сантьягога кызыл суюктук куйду. Ал шарап экен. Жаш жигит ага теңдеш ичимдикти өмүрүндө татып көргөн эмес. Бирок мыйзам шарап ичкенге тыюу салат. Адамдын акылына кирген жамандык эмес, ооздон чыккан жамандык, деди алхимик. Шараптан Сантьягонун көңүлү көтөрүлө түштү. Бирок чатыр эси ага мурдагыдай эле коркунучтуу сезилип жатты. Алар чатырдын кире беришине жанаша отуруп, ай толгон кезде анын жарыгынан жылдыздар өчүп жатканына көз салышты. Дагы ич, алаксыйсың, деди алхимик, шарап жаш жигитке кандай таасир этээрин байкап. Салгылашууга кирчүү жоокердей болуп, күч жыйнап ал. Бирок жүрөгүң кенч жаткан жакта экенин унутпа. Кенчти табыш керек. Мына ошондо гана ага бараткан жолду ката, сен түшүнгөндүн жана сезгендин баары мазмунга ээ болот. Эртең төөңдү сат дагы ат сатып ал. Төөлөр амалдуу келет. Алар чаалыкпай кете беришет. Анан күтүлбөгөн жерден тизелей калып мүрт кетет. Ат болсо акырындык менен алдан таят. Ат дагы канча чуркай алат жана качан тырп этип жан берерин дайыма айтса болот. Кечке жуук Сантьяго атты жетилеп алхимиктин чатырына келди. Көп узабай тигил дагы келди. Атка минери менен шумкары анын сол ийинене өз ордуна барып конду. Мага чөлдүн жашоосун көрсөт, деди ал. Кимде ким чөлдөгү жашоону тапса, дал ошол кенчти издеп таба алат. Алар айдын нуру төгүлгөн кумду аралай сапарга чыгышты. Колуман келер бекен, деп ойлоду Сантьяго. Мен чөлдү таптакыр билбейм, андагы жашоону таба албайм го. Ал алхимикке бурулуп, бул тууралуу айтайын деди, бирок коркту. Аңгыча жаш жигит карчыга куштарга көз салып отурган таштын жанына жетип келишти. Менин колуман келбейт го деп чочуйм, деп чечилди акыры Сантьяго. Билем, чөлдө жашоо бар, бирок мен аны таба албайм го. Жашоону жашоо өзүнө тартат, деп жооп берди алхимик. Жаш жигит аны түшүндү дагы аттын чылбырын кое берди. Эми аты өзү жол тандап, кум менен ташты аралап баратты. Алхимик анын артынан жөнөдү. Ошентип арадан жарым саат өттү. Курма дарактары алыс калды. Чарадай чоң айдын күмүштөй нурларына чоң таштардан башкалардын баары көрүнбөй калды. Акыры Сантьяго токтоду. Жаш жигит мурда бул жерде болгон эмес. Бул жерде жашоо бар, деди ал алхимикке. Мен чөлдүн тилин билбейм, бирок атым жашоонун тилин билет. Алар аттан түшүштү. Алхимик үн каткан жок. Таштарга көз чаптырып, алдын карай акырын жылып баратты. Анан күтүлбөгөн жерден токтой калып, акырын эңкейди. Жерде таштардын ортосунда тешик карайып турган.
Ал тешикке сөөмөйүн салды. Анан колун ийнине чейин салып жиберди. Ал жакта бир нерсе кыймылдагандай болду. Сантьяго алхимиктин көзүнөн анын бир нерсе менен кармашкандай чымырканып жатканын көрдү. Анткени ага алхимиктин көзү гана көрүнүп турган. Андан соң Сантьяго күтпөгөндүктөн катуу селт эткидей шамдагайлык менен алхимик колун ийинден сууруп алып өйдө тура калды. Жылаанды куйругунан кармап алыптыр. Сантьяго дагы ордунан атып туруп артка кетенчиктеди. Жылаан жан талашып, алхимиктин колунда ийрелеңдеп, ышкырыгы менен чөлдүн тунжураган тынчтыгын бузуп жатты. Анын колундагысы тиштегенде уусу саналуу мүнөттө адамды өлтүрчү кобра эле. Кантип коркпойт? Жаш жигитти мээсинде ушул ой кылт этти. Колун жылаандын уюгуна салып жиберген алхимик аман калышы мүмкүн эмес болчу. Бирок анын бети эч нерсе болбогондой бейпилдикти чагылдырып турду. Ал 200 жашта, деп эстей койду Сантьяго англичандын сөзүн. Сыягы ал чөлдө жылаандар менен кандай тил табышышты билет тура. Мына ал атына жакын келип, ээрди кашына илип койгон узун ийри кылычты кынынан сууруп алды. Кумга айлана чие салып, анын ортосуна заматта тынчый түшкөн жылаанды ыргытып ийди. Коркпо, деди ал Сантьягога. Бул жерден жылаан чыга албайт. Сен болсо чөлдө дагы жашоо бар дегенди өз көзүң менен көрдүң. Мага ушул нерсе керек болчу. Бул ушунчалык маанилүүбү? Абдан маанилүү. Пирамидаларды чөл курчап турат. Сантьяго кайрадан пирамидалар тууралуу сөз баштагысы келбеди. Кечэтен бери жүрөгү түпөйүл болуп жүргөн. Кенчти издеп жөнөгөнү Фатиманы колдон чыгарды дегенди туюндурмак. Сага мен өзүм жол көрсөтөм, деди алхимик. Мен көк жайыкта калсам жакшы болмок, деп жооп кайтарды Сантьяго. Мен Фатимага жолукпадымбы? Ал мага дүйнөдөгү баардык кенчтерден кымбат. Фатима чөлдүн кызы. Эркектер кайра кайтып келиш үчүн кетээрин ал жакшы билет. Ал дагы кенчин тапты, сага жолукту. Эми болсо сен издегениңди табасың деп үмүттөнүп жатат. Эгерде мен калам деп чечсемчи, анда сен жол башчынын кеңешчиси болосуң. Сенде короо кой, үйүр төө сатып алганга жеткидей алтын болот. Фатимага үйлөнөсүң, алгачкы жылы бактылуу жашайсың. Сен чөлдү сүйгөндү үйрөнөсүң. 50 000 курма пальмасынын ар бирин таанып каласың. Дүйнө дайыма өзгөрөт дегенди ырастап, алар кандай өсөөрүн түшүнөсүң. Күн өткөн сайын белгилерди жакшы тааный баштайсың. Не дегенде чөлдөн өткөн устат жок. Бирок жыл өткөн сайын сен кенч тууралуу эстейсиң. Белгилер сага улам кенч туурасында айта беришет. Бирок сен ал белгилерге көңүл бурбаганга аракеттенесиң. Өз жөндөмүңдү көк жайыкты жана анын жашоочуларын гүлдөтүүгө жумшайсың. Уруу башчылары аны үчүн сени абдан ыраазы кылышат. Сен көп төөгө, бийликке жана байлыкка ээ болосуң. Дагы бир жыл өтөт. Белгилер сага мурдагысындай эле кенч жана чыйыр тууралуу эсиңе сала берет. Түнү бою сен көк жайыкты аралап жүрө бересиң. Ал эми Фатиманы кайгы баса баштайт. Себеби сени жолуңдан калтырып койгон. Бирок сен ага сүйүүңдү тартуулап, анын сүйүүсүнө батасың. Эч качан сени кал деп суранбагандыгын эстейсиң. Себеби чөлдүн аялдары эркектери кайтып келишин күткөндү билишет. Сен аны күнөөлөгөнгө акың жок болот. Бирок сен көп түндөр бою эгерде Фатиманын сүйүүсүнө көбүрөөк ишенсең, чечкиндүүлүк кылып кетип калмакмын деген ойдо чөлдү аралап, пальмалардын ортосу менен басып жүрө бересиң. Не дегенде сени көк жайыкта коркуу сезими кармап турат. Сен бул жакка кайтып келбейм деп коркосуң. Мына ушул учурда белгилер сага кенчиңден биротоло айрылдың деп айтышат. 4-чү жылы белгилер жоголот. Анткени сен мындан ары аларды байкагың келбей калат. Муну түшүнүп, уруу башчылар сенин кызматыңдан баш тартышат. Бирок сен ал кезде бай көпөс болуп каласың. Көптөгөн дүкөндөрүң, үйүр төөлөрүң болот. Ошентип сен өмүрүңдүн акырына чейин өз чыйырым менен кетпедим, эми кеч болуп калганын билип, пальмалар менен чөл ортосунда каңгырап жүрө бересиң.
ошентип сен сүйүү адамга өз чыйыры менен кетүүгө тоскоол боло албасын эч качан түшүнө албайсың. Эгерде андай болсо, демек чыныгы сүйүү болгон эмес, жалпы тилде сүйлөгөн сүйүү болгон эмес, деп сөзүн жыйынтыктады алхимик. Ал кумга чийген айлананын бир жерин жырып койду эле, жылан ошол жерден ийрелеңдеп чыгып, ташты аралап көздөн кайым болду. Сантьяго өмүр бою Меккеге барсам деп кыялданган хрусталь сатуучуну эстеди. Алхимикти издеген англичанды эстеди. Чөл күндөрдүн биринде ал жакшы көргүсү келген адамды тартууларына ишенген аялды эстеди. Алар аттанышты. Бул жолу алхимик алдыда баратты. Шамал көк жайыктын жашоочуларынын үндөрүн жеткирип турду. Алардын арасынан жаш жигит Фатиманын үнүн ажыратууга аракеттенип жатты. Кече согуштун айынан ал Фатиманы кудуктун жанынан көргөн эмес. Бүгүн бирок түнү ал айлананын чийимин бузууга даай албаган жыланды көрдү. Ага сүйүү тууралуу, кенчтер тууралуу, чөлдүн аялдары жана өз чыйыры тууралуу айтып жаткан ийинине шумкар олтургузуп алган табышмактуу атчанды укту. Мен сени менен барам, деп Сантьяго ошол замат көңүлү тынчып калганын сезди. Биз эртең таң ата электе жолго чыгабыз, деп гана жооп берди алхимик. Түнү бою Сантьяго чырым эткен жок. Таң атарга 2 саат калганда ошол эле чатырда уктап жаткан жаш жигиттердин бирин ойготуп, Фатима кайсы чатырда жашаарын сурады. Экөө чогуу чыгышты. Ага ыраазычылык иретинде кой сатып алсын деп акча берди. Анан кызды ойготуп, аны күтүп жатышканын айтып коюуну өтүндү. Жаш араб бул өтүнүчүн дагы аткарып, анысы үчүн дагы 1 койлук акча алды. Эми бизди жалгыз калтыр, деди Сантьяго. Жаш жигит кеңешчинин өзүнө жардам бердим. Эми кой сатып алууга акчам бар деп кубанган боюнча чатырга кайтып келип жатып алды. Аңгыча Фатима көрүндү. Алар курма токойчосуна бет алышты. Сантьяго салтты бузуп жатканын билди. Бирок эми мунун эч кандай мааниси жок эле. Мен кетип баратам, деди ал. Бирок сен билип кой, мен кайтып келем. Мен сени сүйөм, анткени эч нерсе деп айтыштын кереги жок, деп кыз анын сөзүн бөлдү. Сүйүш үчүн сүйүшөт. Сүйүү далилди талап кылбайт. Бирок Сантьяго сөзүн уланта берди. Анткени түш көргөм. Мелхиседек падышаны жолуктурдум. Хрусталь саттым. Чөлдү кесип өттүм. Согуш башталганда көк жайыкка келип, кудуктун жанынан сенден алхимик кайда жашайт деп сурадым. Бүт аалам биздин жолугушууга өбөлгө түзгөн үчүн мен сени сүйөм. Алар кучакташып, кыналышып калышты. Алгачкы ирет денелери тийишти. Мен кайтып келем, деп кайталады Сантьяго. Мурда мен чөлгө эңсөө менен карачумун. Эми болсо үмүт менен тиктейм. Менин атам дагы көп ирет ошол тарапка кетчү. Бирок ар дайым апама кайтып келчү. Мындан бөлөк бир дагы сөз айтылган жок. Алар пальмаларды аралап дагы бир аз жүрүштү. Андан кийин Сантьяго Фатиманы чатырына жеткирип койду. Атаң келген сыяктуу мен дагы кайтып келем. Сантьяго Фатима көзүнө жаш алганын байкап калды. Сен ыйлап жатасыңбы? Мен чөлдүн кызымын, деп жооп кайтарды Фатима, көз жашын жашырып. Бирок биринчи кезекте мен жөнөкөй эле аял затымын. Ал чатырдын ичине кирип кетти. Таң супа сала баштаган. Күн чыкканда Фатима көп жылдар бою көнгөн ишин жасай баштайт. Бирок эми баары башкача болот. Эми көк жайыкта Сантьяго жок. Эми көк жайык аны үчүн мурдагы маанисин жоготот. Мурда кече жакында эле ал 50 000 курма пальмасы өскөн жер, 300 кудугу бар жер, узак жолдон чарчаган жолоочулар кубаныч менен ашыккан жер болгон. Эми мындан ары чөл аны үчүн аңгырап ээн калат. Бүгүнтөн баштап чөлдүн мааниси өсөт. Сантьяго өз кенчин издеп баратып, кайсы жылдызды карай багытын түздөп жаткандыгын билүүгө аракеттенип, Фатима чөлдөн көзүн албайт.
Ал Сантьягонун жүзүн сылап аман экендигин, аны күтүп жаткандыгын айтып берет деген үмүттө ысык саламын шамал аркылуу жөнөтөт. Бүгүнтөн тартып чөл Фатима үчүн бир гана нерсени, ал жактан Сантьяго келет дегенди гана туюндурат. Арт жакта калгандар тууралуу ойлобо, деди алхимик кумду аралап сапарга чыкканда. Мунун баары дүйнө жаныңда жазылып калган. Түбөлүк ошол жерде калат. Адамдар сапарга аттангандага караганда кайтып келгени тууралуу көп кыялданышат, деп жооп берди чөлдүн тунжураганына кайрадан көнө баштаган Сантьяго. Эгерде сен тапканың жакшы материалдан жасалса, ага эч кандай көз тийбейт. Сен ишенимдүү кайра артка кайта берсең болот. Эгерде ал жылдыз туулгандагыдай жарк этип жанган сезим болсо, кайра кайтып келгенде эч нерсе таппай каласың. Бирок сен көздү уялткан жарыкты көрдүң. Демек баары бир жакшы иш болду. Ал алхимия тилинде сүйлөп жатты. Бирок Сантьяго ал Фатима тууралуу айтып жатканын түшүндү. Артта калган турмуш тууралуу ойлонбой коюш кыйын эле. Чөлдүн бир кылка көрүнүшү өткөндү эстегенге жана кыялга батууга мажбурлап жатты. Сантьягонун көз алдында курма пальмалары, кудук жана сүйгөн кызынын жүзү тартылып калды. Ал колбалары, идиштери менен англичанды, өзүнүн акылман экендигин сезбеген нукура акылман төө айдагычты көрүп келет. Сыягы алхимик эч качан эч кимди сүйбөсө керек, деп ойлоду ал. Алхимик алдыда жайыт таскак менен баратты. Ийнине шумкарды кондуруп алган. Анысы чөлдүн тилин мыкты билет экен. Тыныгууга токтогондо ал жем издеп асманга кайкып учуп чыгат. Алгачкы күнү ал чеңгелине коен мыкчып кайтты. Экинчи күнү 2 куш кармап келди. Түнкүсүн алар төшөк салышат. Чөлдө түнкүсүн салкын тартып, ай бөксөргөн сайын караңгы боло баштаганына карабастан от жагылган жок. Алгачкы жума бою алар канткенде согушуп жаткан урууларга кезикпей өтөбүз дегенди гана сүйлөшүштү. Согуш али жүрүп жаткан. Шамал кээде кандын каңырсыган жытын айдап келип калат. Анча алыс эмес жерде салгылашуулар болуп жатты. Шамал жаш жигитке көз көрбөгөндү айтып берүүгө дайым даяр болгон белгилер тили бар экендигин эскертип турду. Сапарга чыккан 8-чи күнү алхимик адаттагыдан эрте эс алууга токтоду. Шумкар көккө кайкып учуп чыкты. Алхимик Сантьягога суу куюлган фляжканы сунду. Сенин сапарың сонуна чыкканга аз калды, деди ал. Куттуктайм. Сен өз чыйырыңдан тайган жоксуң. Сен жолду ката үн катпай келдиң. Сен мага билгениңдин баарын үйрөтөт экен деп ойлоп турмун. Мен алхимия боюнча китеби бар адам менен чөлдү аралап өткөм. Бирок мен ал китептерди таптакыр түшүнгөн жокмун. Билбегенди түшүнүүнүн бир гана жолу бар, деп жооп катты алхимик. Ал аракет. Саякатсага керек нерсенин баарын үйрөттү. Эми бир гана нерсени билиш милдети калды. Сантьяго эмнени билиш милдети калды деп сурады. Бирок алхимик асмандан көзүн алган жок. Көктөгү шумкарын карап жаткан. Эмне үчүн сенин атың алхимик? Анткени мен алхимикмин да. Алтын издеп, бирок таба албаган башка алхимиктердин жаңылыштыгы эмнеде? Алардын жаңылыштыгы алар алтын гана издешкен. Алар чыйырда катылган кенчти издешкен. Ал эми чыйырдын өзүн айланып өтүшкөн. Анда мага эмне жетишпей жатат, деп суроосун кайталады жаш жигит. Алхимик мурдагы калыбында асманды тиктеп олтурду. Көп узабай шумкары ол жолу кайтты. Алар сырттан көрүнбөсүн деп кумга чуңкур казып от жагышты. Мен алхимик болгон үчүн алхимикмин, деди ал. Бул илимдин сырлары мага чоң атамдан калган. Ага чоң атасынан калган. Ошентип дүйнө каймактаганга чейин кетет. Ошол кездерде ал болгону зумруттун кырына сыйып кетчү. Бирок адамдар жөнөкөй нерселерге маани беришпейт. Ошондуктан философиялык трактаттарды жаза башташкан. Алар кай тарапка баратышты биз билебиз. Ал эми калгандар билбейт деп башташкан. Бирок зумруд тактайы азыр деле бар. Анда эмне деп жазылган? Деп кызыкты жаш жигит.
Алхимик 5 мүнөтчө кумга бир нерселерди чиймеледи. Ал эми Сантьяго аянтта карыган падышаны кездештиргенин эстеп, андан бери көп жылдар өткөндөй сезилди. Анда мына ушул жазуулар бар, деди алхимик сүрөттү тартып бүтүп. Сантьяго жакын келип окуп көрдү. Бул шифр турбайбы? Көңүлү суугандай үн катты ал. Бул англичанын китеби сыяктуу тура. Жок, бул деген ителгилердин асманда кайкып учканы сыяктуу, аны аң сезим менен түшүнө албайсың. Зумруд тактайы, дүйнө жанынын кайрылуусу, акылмандар биз жашаган дүйнө бейиш сыяктуу, ага окшош жаратылганын алда качан түшүнүшкөн. Бул дүйнөнүн өзү мындан башкасы да, мындан дагы мыктысы бар экендигин кепилдиги. Жараткан бул дүйнөнү көзгө көрүнгөндөр аркылуу руханий нерсени түшүнүп, өз акылмандыгынын кереметине өздөрү таң калышсын деп жараткан. Мына ушуну мен аракет деп атайм. Мен эми Зумруд тактайын окушум керекпи? Эгерде сен алхимиктин лабораториясында болсоң, ага жетүүнүн эң мыкты ыкмасын изилдей алмаксың. Бирок сен чөлдөсүң, демек чөлдүн дилин билип, ага сиңип кир. Чөл жердеги баардык нерселер сыяктуу эле дүйнөнү түшүнүүгө жардам берет. Баардык чөлдү түшүнүүнүн кажети жок. Жаратмандыктын баардык сыйкырларын көрүш үчүн бир гана кум бүртүгү жетиштүү. Мен чөлгө кантип сиңип кирем? Өз жүрөгүңдү тыңша. Ага дүйнөдөгү баардык нерсе түшүнүктүү. Не дегенде ал дүйнө жаны менен тутумдаш жана качандыр бир мезгилде ага кайтып барат. Алар үн катпай дагы 2 күн жол жүрүштү. Алхимик сак келатты. Алар айыгышкан салгылаштар жүрүп жаткан жерге жакындап калышкан. Ал эми жаш жигит жүрөгүнө кулак төшөп, анын үнүн укканга аракеттенип жатты. Анын жүрөгү өз билгенин бербеген жайы бар эле. Мурда ал ар дайым кайдадыр бир жакка жулуна берчү. Эми болсо кандай гана болбосун кайра кайтып келүүгө умтулуп жатты. Кээде жүрөгү ага кубанычка бөлөнгөн кейиштүү тарыхтарды айтып берчү. Кээде күндүн жаркырап чыгып келатканын көргөндө ушунчалык кубанып, сүйүнгөнүнө чыдабай, Сантьяго акырын бышактап ыйлаптап жиберчү. Кенчтер тууралуу айтып жатканда жүрөк тез-тез согуп, жаш жигит учу кыйры көрүнбөгөн чөлдү караганда дымый түшчү. Биз эмнеге жүрөктү угушубуз керек? Деп сурады ал тыныгууга токтошкондо. Жүрөк кайда болсо, кенч дагы ошол жерде. Менин жүрөгүм удургуп эле турат, деди Сантьяго. Кыялданат, толкунданат, чөлдөгү кызга жулунат. Фатима тууралуу эстээр замат ар нерселерди сурап, түн уйкумдан калтырат. Абдан жакшы. Демек жүрөгүң жандуу экен да. Жүрөгүңдү тыңшай бер. Кийинки 3 күндө сарбаздарды жолуктурушту. Тээ алыс жактан алардан башкаларын дагы көрүштү. Сантьягонун жүрөгү коркунуч туурасында кеп кыла баштады. Кенч издеп чыгып, бирок таппай калган адамдар жөнүндө кобурай калчу болду. Кээде кенчти табуу тагдыры маңдайына жазылбагандыгы, а балким чөлдө набыт болоору тууралуу ойлор менен жаш жигитти чочутат. Кээде болсо Кудайдын мунусуна да шүгүр де. Сүйгөнүң бар, көптөгөн алтын тыйындарың бар эмеспи, дегенсийт. Жүрөгүм мага чыккынчылык кылды көрүнөт, деди ал алхимикке. Аттарын бир аз тыныктырып алалы деп токтогондо. Мындан ары барба деп жатат. Бул жакшы, деп кайталады тигил. Демек ал мерес болуп кала элек. Буга чейин жетишкендерди кыялга алмашкандан коркуп жатканы табигый иш. Анда аны угуп эмне кереги бар? Сен баары бир аны үн каттырбай кое албайсың. Жүрөгүңдү укпагандай түр көрсөткөнүң менен ал сенин көкүрөгүңдө жашап, турмуш тууралуу, дүйнө тууралуу ойлоп жатам деп кайталай берет. Ошентип мага чыккынчылык кыла береби? Чыккынчылык байкоо сурулган сокку. Эгерде өз жүрөгүңдү билсең, ал сага чыккынчылык кыла албайт. Не дегенде сен анын баардык кыялын, каалаганын билесиң. Ошентип анын тилин таба аласың. Өз жүрөгүнөн эч ким качып кутула алган эмес. Ошон үчүн аны уккан жакшы. Ошондо күтүлбөгөн сокку болбойт. Алар чөлдү аралап сапарын улап баратышты. Сантьяго өз жүрөгүнө кулак төшөп келатты. Көп узабай жүрөгүнүн баардык амалдарын, кылык жоругун жатка билип калды дагы, болгонун болгондой кабыл ала баштады. Жаш жигит коркунучтан арылып, кайра артка кайтып келгиси келбей калган.
Кеч болуп калды. Анын үстүнө жүрөгү да баарына ыраазымын деп жатты. Кээде даттанганым, мен адамдын жүрөгүмүн да, ал менин касиеттеримдин бири. Баарыбыз көксөгөн кыялдарыбызды ишке ашыргандан коркобуз. Не дегенде биз ага татыктуу эмеспиз деп ойлоп, баары бир ишке ашыра албачудай сезилет. Биз адам жүрөктөрү биротоло кол үзүшүп жаткан сүйүшкөндөр тууралуу ойлогондо, бакытка бөлөй турган, бирок андай болбой калган мүнөттөр тууралуу ойлогондо табылышы мүмкүн болгон, бирок ошол боюнча түбөлүккө кумда көмүлгөн боюнча калган кенчтер тууралуу ойлогондо коркконубуздан дымып калабыз. Анткени бул иштер болуп жатканда биз азап чегебиз. Менин жүрөгүм азап чеккенден коркот, деди ал алхимикке айсыз караңгы түндөрдүн биринде асманды карап. Сен ага айткын, азап чеккенден коркуу азаптын өзүнөн да жаман. Бир дагы жүрөк өз кыялын издеп чыкканда азап чекпейт. Не дегенде изденүү көз ирмемдери Кудай жана түбөлүктүүлүк менен жолугушуу. Ар бир көз ирмем бул жолугушуу, деди Сантьяго өз жүрөгүнө. Мен өз кенчимди издеп жүргөндө баардык күндөр сыйкырдуу жарыкка бөлөнүп турду. Не дегенде саат сайын өз кыялымды ишке ашырууга чукулдап баратканымды сезип жаттым. Өз кенчимди издеп жүргөндө жолду ката өмүрүмдү кыялданбай турган иштерге кезиктим. Эгерде мен койчулар үчүн кол жеткис нерселерге батынбаганымда аларга кездешмек кайда? Ошентип анын жүрөгү ошол кечте тынчып калды. Түнкүсүн дагы Сантьяго тынч уктады. Ойгонгондо анын жүрөгү дүйнө жаны тууралуу айтып кирди. Анын айтымында бактылуу адам Кудайды тааныган адам. Бакытты алхимик айткандай, кадимки эле кумдун бүртүгүнөн тапса болот. Не дегенде ошол бүртүкчөнү жаратыш үчүн аалам миллиарддаган жылдарды короткон. Жер жүзүндө жашаган ар бир адамды өз кенчи күтөт, деп жатты жүрөк. Бирок биз, жүрөктөр, үн катпаганга көнгөнбүз. Анткени адамдар өз кенчине ээ болгусу келбейт. Биз бул тууралуу балдарга гана айтабыз. Андан соң турмуш ар бирин өз тагдырын карай багыттап жатканына көз салып турабыз. Тилекке каршы саналуу адамдар гана өзүнө ырыоолонгон чыйырына түшөт. Башкаларына дүйнө кооптону жаратып, ошондуктан чындыгында эле коркунуч туудуруп калат. Мына ошондо биз жүрөктөр улам үнүбүздү акырындатып басаңдата беребиз. Биз эч качан үн катпай калбайбыз, бирок биздин сөздөр угулбаса экен деп аракеттенебиз. Адамдар жүрөктүн айтканын укпай, ошондон азап чегишин каалабайбыз. Эмне үчүн жүрөк адамга өз кыялын аткарууга барышы керек деп шыбырап койбойт? Деп сурады Сантьяго. Анткени анда ал азап чекмек. Ал эми жүрөк азап чеккенди жакшы көрбөйт. Ошол күндөн тарта жаш жигит өз жүрөгүн түшүнө баштады. Эми мындан ары кыялынан бир кадам четтесе кысылып, ооруй баштап, коркунуч белгилерин билдирип тур деп жүрөгүнөн суранды. Ал белгилерди угаар замат өз чыйырына кайтып келем деп ант берди. Ошол түнү ал баарын алхимикке айтып берди. Тигинеси Сантьягонун жүрөгү дүйнө жанына кайрылганын эми түшүндү. Эми мен кандай кылышым керек? Пирамидаларга сапарыңды уланта бер. Белгилерди эч качан байкоосуз калтырба. Эми сенин жүрөгүң кенч кайда экендигин көрсөткөнгө жөндөмдүү. Мурда мага ушул нерсе жетпей жатты беле? Жок, сага мына ушулар жетпей жаткан, деп алхимик четинен айта баштады. Кыял ишке ашаардан мурда дүйнө жаны баардык сабактар өздөштүрүлгөнүн текшерүүнү чечет. Муну кыялыбыз менен бирге жолду ката берилген билимди бекемдеп калышыбыз үчүн жасайт. Дал ушул жерге келгенде адамдарды көпчүлүгү кайратынан жанат. Чөлдүн тили менен айтканда мындай нерсе көк жайык көрүнгөндө чаңкагандан жан берүү деп аталат. Изденүү дайыма жакшы башталыш менен коштолот. Аягы мына ушул сыноо менен бүтөт. Сантьяго мекенинде айтылып жүргөн таң атаарда көзгө сайса көрүнгүс караңгы болот деген байыркы лакапты эстеди. Кийинки күнү чыныгы коркунучтун алгачкы белгилери пайда болду.
Жолоочуларга 3 сарбаз жакын келип, бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр деп сурады. Шумкар менен аңчылык кылып жүрөм, деп жооп берди алхимик. Биз силердин куралсыз экениңерди текшерүүгө милдеттүүбүз, деди үчөөнүн бири. Алхимик шашылбай атынан түштү. Сантьяго дагы анын жолун жолдоду. Мынча акчаны эмне кыласың, деп суроо салды жоокер жаш жигиттин куржунун көрсөтүп. Мен пирамидаларга барышым керек. Алхимикти тинтип жаткан араб андан суюктук куюлган кичинекей хрусталь бөтөлкө менен тооктун жумурткасынан бир аз кырдуураак айнек жумуртка таап алды. Бул эмне? Деп сурады ал. Философиялык таш менен өлбөстүктүн замзамы, алхимиктердин улуу чыгармасы. Замзамды ичкен адам эч качан оорубайт. Мына бул таштын кымындай эле сыныгы баардык темирди алтынга айландырат. Сарбаздар боору эзилип каткырып калышты. Алхимик дагы аларга кошулуп каткырды. Сарбаздар бул жоопту абдан кызыктай экендешип, жолоочуларга тоскоолдук кылбай, андан ары сапар улап кетүүгө уруксаат беришти. Сен эмне, акылдан адаштыңбы? Деп сурады Сантьяго, сарбаздар кыйла узап кеткенде. Эмнеге минттиң? Эмнеге дейсиңби? Сага дүйнөдө иштеп жаткан жөнөкөй мыйзамды көрсөтөйүн дедим, деп жооп берди алхимик. Биз алдыбызда кандай кенч жатканын эч качан түшүнбөйбүз. Себебин билесиңби? Анткени адамдар кенчке таптакыр ишенишпейт. Алар сапарын улады. Күн өткөн сайын Сантьягонун жүрөгү түнт болуп баратты. Өткөн күнгө да, келечек тууралуу да иши болбой, чөлдү тешетиктеп, жаш жигит менен бирге дүйнө жанынын булагынан ичкенине топук кылып калган. Алар аябай достошуп алышты. Эми алардын бири экинчисине чыккынчылык кыла алмак эмес. Жүрөк кээде чөлдүн тунжураган тынчтыгы көңүлүн катуу чөгөргөндө Сантьягога ишеним тартуулап, дем бериш үчүн гана сүйлөп калган. Жүрөгү анын мыкты сапаттары, өз койлорун чечкиндүүлүк менен таштап кеткен эрдиги, дүкөндө эмгектенгендеги тырышчаактыгы тууралуу биринчи жолу айтып берген. Жүрөгү мурда Сантьяго эч качан байкабаган, турмушунда аны тууруп жүргөн коркунучтар туурасында дагы айтып берди. Атасына көрсөтпөй алып кеткен пистолет кайда жоголуп кеткенин дагы эске салды. Ал пистолет менен өзүн жарадар кылып, ал тургай атып алышы ыктымал эле. Бир жолу ээн талаада көңүлү айнып, куса баштаганын, анан кулап түшүп уктап калганын эсине салды. Ошол маалда эки селсаяк аны өлтүрүп, койлорун айдап кетели деп аңдып жатышкан. Ал келбей калгандан кийин койлорун башка жол менен айдап өткөн экендешип, тигилер кетип калышкан. Жүрөк адамга дайыма жардам береби? Деп сурады ал. Баарына жардам бербейт, өз чыйыры менен бараткандарга гана жардам берет. Балдарга, мастарга жана абышкаларга дагы. Демек алар коркпой коюшса деле болот экен да. Алардын жүрөктөрү баардык күчүн жумшап жатат дегенди гана туюндурат. Күндөрдүн биринде алар душмандашкан уруулардын биринин лагери жайгашкан жердин тушунан өтүп баратышты. Ар кайсы жерде ак кездемеден кооз кийинген куралдуу адамдар топтошуп турушту. Алар наргиле чегип салгылаш тууралуу аңгемелешип жатышкан. Сантьяго менен алхимикке эч кимиси көңүл бөлгөн деле жок. Биз коркунучтан кутулдук, деди жаш жигит ал жерден өткөндөн кийин. Алхимик күтүүсүздөн катуу кыжырданып кирди. Жүрөктүн үнүнө ишен, деп кыйкырды ал. Бирок чөлдө экениңди унутпа. Согуш жүрүп жатканда дүйнө жаны дагы ага кулак төшөйт. Жарык дүйнөдө болуп жаткандардан эч ким жана эч нерсе четте кала албайт. Баардыгы бир бүтүн нерсе, деп ойлоду Сантьяго. Ошол замат карт алхимиктин тууралыгын ырастагансып, чөлдө жолоочулардын артынан чапкылап кууп келаткан эки атчан пайда болду. Силерге мындан ары барганга болбойт, деди сарбаздардын бири алар менен катарлаша түшүп. Бул жерде согуш жүрүп жатат. Биз алыс барбайбыз, деди алхимик анын көзүн тик карап. Сарбаздар саамга нес боло түшүп, жолоочуларды андан ары кое беришти. Сантьяго таң калды. Сен аларды көзүң менен эле тынчытып койдуң. Көз караш жандын күчүн көрсөтөт, деп жооп берди алхимик. Бул чындык, деп ойлоду жаш жигит. Лагердин жанынан өтүп баратканда сарбаздардын бири аларды көпкө тиктеп калганын эстеп.
Ал абдан алыс калган. Ал тургай анын жүзүн ажыратууга кыйын эле. Ошондой болсо дагы Сантьяго анын теше тиктеген көз карашын сезип жатты. Мына ошентип алар алды жактагы мейкиндикти тосуп турган тоого чыга баштаганда алхимик пирамидаларга чейин 2 күн калганын айтты. Эгерде биз бири-бирибизден жакында бөлүнө турган болсок, мени алхимияга үйрөт. Сени үйрөнө турган эч нерсе калган жок. Бул илимдин маңызы дүйнө жанына сүңгүп кирип сага ыроолонгон кенчти табууда. Мен башка нерсе тууралуу айтып жатам. Мен коргошумду алтынга айландырууну үйрөнгүм келет. Алхимик чөлдүн мемиреген тынчтыгын бузбастан тыныгууга токтогондо гана буга жооп берди. Ааламда бардыгы өнүгүп, бир абалдан экинчисине өтүп турат. Акылмандар металлдардын ичинен алтын баарынан өзгөрмөлүү экенин ачышкан. Эмне себептен деп сурабай эле кой. Мен аны билбейм. Дүйнөдө ошондой экендигинен гана билем. Бирок адамдар акылмандардын сөзүн туура эмес чечмелеп коюшкан. Ошондуктан алтын өнүгүүнүн белгиси болбостон согуштун белгисине айланып калган. Дүйнө көп тилде сүйлөйт. Кээде төөнүн боздогону, бар болгону жаныбардын боздогону. Кээде ал коркунучтун белгиси. Мен өзүм муну байкагам, деди Сантьяго. Мунун баары алхимикке ал айтпаса деле белгилүү экендигин түшүнө коюп, дароо унчукпай калды. Мен чыныгы алхимиктерди билчүмүн, деп улантты тигил. Айрымдары лабораторияларына беркинип алып, алтынга окшошуп өнүгүүгө аракеттенишкен. Ошентип философиялык таш ачылган. Не дегенде алар бир нерсе өнүксө, анын тегерегиндегилер дагы өнүгөөрүн түшүнүшкөн. Кээлер ташты кокусунан таап алышат. Алар жөндөмдүү, калган адамдарга караганда сезимтал. Бирок мындай учурлар эсепке кирбейт. Алар абдан сейрек кездешет. Алардын айрымдары алтын гана издешкен. Алар сырды ача алышкан жок. Алар коргошунда, жезде, темирде дагы өз чыйыры болоорун унутуп коюшкан. Ал эми бөлөк чыйырга кийлигишип кетсе, эч качан өзүнүн чыйыры менен жүрө албайт. Алхимиктин бул сөздөрү каргыш сыяктуу угулду. Андан соң ал ылдый эңкейип, жерден үлүлдүн кабыгын алды. Бир кезде ушул жерде деңиз болгон, деди ал. Ооба, мен түшүндүм, деди жаш жигит. Алхимик ага үлүлдүн кабыгын кулагына коюп тыңшап көрчү, деди. Сантьяго бала кезде көп жолу ушинтип тыңшачу. Азыр да кулагына жакындатып, деңиздин шоокумун укту. Деңиз мурдагыдай эле ушул үлүлдүн кабыгында жашап жатат. Анткени өз чыйыры менен баратат. Ал чөлдө кайрадан толкун шарпылдай баштаганча кабыгын таштап кетпейт. Алар аттанышып, Египет пирамидалары жайгашкан тарапты карай жөнөп калышты.